Негизи эле ушул кишини көзсүз кызматтан алышына көз карашыңыз кандай? Эми эки дос сөздөр чечсин бул маселени. Спикердин кетүүсү тууралуу айтып берсеңиз, ошондой сөздөр болот атпайбы? Жогорку кеңеште буга чейин талкууланды эле. Жок, талкуу болгон жок. Талкуу азыр болгон жок, себеби эми ал кечинде маалыматтар чыгып баштаган да. Бирок өзгөрүүлөр болушу мүмкүн. Мындай кулуарный сөздөр болду эле. Кулуарный жок, мен катышкан жокмун. Просто мен билем да, дайыма ушундай саясий турбулентность болгондо өзгөрүүлөр болот да. Мындай да, эң негизгиси өлкөбүздө тынчтык болуш керек да. Эң негизгиси. Биякта жогорку кеңеште бирөө спикер болбойбу, ал чечилет маселе. Көз карашым бардыгы мыйзам чегинде болуш керек. Президенттин укугу деп эсептейм. Анан эмне себептен, анан эмне үчүн мындай чечим болгону мага менде маалым жок. Кубанч мырза, жогорку кеңештин төрагасынын отставкасы тууралуу сөздөр болот атпайбы? Буга чейин ошондой сүйлөшүүлөр болду эле. Сиз Андай сөздөр болгон эмес. Ал жөнүндө бүгүнкү күндө азырынча сөз жок. Жок, эми баягы элдин арасында сөздөр жүрө берет. Ар кайсы түрдө, бирок конкреттүү жогорку кеңештин ичинде төрага алмашат же болбосо башка киши болот деген маалымат азырынча жок. Кылмыштуу топту жоюш деген бул өтө чоң Кыргызстанда болуп көрбөгөн иш. Албетте, ал кишинин да коопсуздугу кандайдыр бир деңгээлде каралыш керек деп эсептейм. Анткени артынан тиш кайрагандар, өч алабыз дегендер абдан көп болушу мүмкүн. Мен айта албайм. Ортосунда кандай сөздөр болгону, эмне болгонун, бирок мен дагы бир жолу айтылып кетейин. Президенттин ошого тиешелүү конституциялык карым укуктары бар. Бирок эмне негиз болгону мага да белгисиз азыр. Мамлекеттин президенттин чечими, ал кайсыл мамлекеттик кызматкер болбосун билесиздер, бизде иерархия бар. Президент чечими демек президент чечими. Тураганын багы коррупция менен багы крим чөйрө менен күрөшүп келген киши катары анын өмүрүнө багы коркунуч жаралышы мүмкүнбү? Мамлекеттик деңгээлде коргоо алышы Мен ойлойм, зарылбы? ал жагын сөзсүз түрдө ойлонуп койсо керек деп ойлойм, ал жагы сөзсүз түрдө каралат деп ойлойм. Мария мырза, спикер кандай уланышы мүмкүн деп ойлойсуз? Окуя мындан ары кандай уланышы мүмкүн деп ойлойсуз? Жок, жакшы эле, стабилдүү эле. Бүгүн көрдүңүздөр го, өзүнүн сөздөрүн айтты. Мамлекетке тынчтык керек, мамлекетке ынтымак керек, мамлекетке биримдик керек, мамлекетти бөлүп жарып бир башкалардан немеси кереги жок. Анан президенттин чечими ал президенттин чечими. Биз ага баары баш ийишибиз керек. Бөлүп жара турган бир мындай себеп бар беле? Жок, мен негиз айтып атпайм. Биз ынтымактуу болсок эле баары жакшы болот да. Спикердин отставкасы тууралуу айтсаңыз. Көрдүңүздөрбү, бүгүн эч кандай андай кыймыл жок, андай нерсе жок. Баардык эле стабилдүү эле иштеп атабыз. Бүгүнкү күн тартибинде жазгы иштерин карап атабыз. Андайдыр бир мындай повод же болбосо же бир дагы башка нерсе жок да. Көрдүңүздөр өзүңүздөр. Жакшынакай эле баардык иштеп атат. Күтүүсүз болду бизге. Чындап келгенде, анан президентибиз айткандай, өлкөнүн туруктуулугу үчүн, бирдиктүүлүгү үчүн, тынчтыгы үчүн кабыл алган чечимдер деп. Бирок бул жерде дагы Камшыбек Кыдыршаевдин атын атап андай сөз болгон жок. Бирок эми азыр саясий атаандаштыктын баягы кереги жок деп ойлойм. Ойлойм баягы бетме-бет отуруп диалог менен бүтөт болуш керек. Бул биздин мамлекет үчүн дагы, мамлекет башчылары үчүн дагы бул баягы негиз нерсе да. Биздин төрага азыр эми баягы Турцияда, анан ал өзү жок кезде ар кандай мындай комментарийлерди берген туура эмес деп ойлоп атам да. Негизи өзү жок кезде төрага деле алынбадыбы? Менин оюм боюнча бул жашоодо ар кандай нерсе болот. Саясатта деле ошондой ар кандай нерсе болот. Мындан да катуу өзгөрүлүш болгон биздин мамлекетте. Ошондуктан мен ойлойм, иш жүргүзө берет. Бул аткаруучу бийликтин чечими, мындайча айтканда президенттин чечими. Ошол себептен биз деле азыр эле журналисттерге айтып кеткендей, биз деле силердей эле көчөгүн уктук бул чечимди. Ошол себептен бүгүнкү маалга мен эч кандай мындай оюм жок да. Бул президенттин чечими, көрөбүз эми. Спикер боюнча айтып кетсеңиз, анын отставкасы боюнча сөз болбодубу? Жок, биякта боло элек. Сиздерде андай сөз жок, андай сөз чыга элек, ачык эле сөз. Чыгып калса айтам.